Биз жөнөкөй ырларды көп ырдайт экенбиз да. Ойлоп көрсөмчү. Мындай карап турсам, бизге диапазондуу ырлар жетпейт. Ал кандайча диапазон? Мындай Диапазону кенен. Мисалы байкайсызбы, көп эле конкурстарга барганда ырчыларды жанагы мисалы голосто алалы. Голосто алган, ну-ка все вместе алганда деле бүт эле баягы тура беришет, карабай голосто именно креслолор тегеренбей тура берет да. Эмнеге дегенде ошол жерде бир мындай эң бийик нотаны күтүп тура беришет. Азыр могу бийик нотаны алса, эгерде ошо бийик нотаны четко алса, точно алса, мен точно кнопканы басам. Ушул ырчыны мен тандайм деп туруп алышат да. Мен көп жерлерден байкайм ушундай. Бизде Кыргызда андай ырлар мындайча айтканда бар болсо болгондур. Эски ырлардан бардыр, бирок жокко эсе да. Ошондой бир мындай конкурстук ырларды көбүрөөк жаратсак, анан ошондо бир эл аралык деңгээлге чыгабызбы деген ой бар. Ошол жетпей атат турбайбы? Анда бул Конкурстук ырларды көбүнчө жаратканга аракет кылыш керек да. Бийик ноталарды, ошондой бийик ноталарды көбүрөөк ырдаганга, анан бир обондорундагы, аранжировкаларындагы бир башкача стилде жазса, анан кийин ошондо бир эл аралык деңгээлге жетебиз го, чыгабыз го деген ой бар да. сизге жагымдуу кыргыз ыры кайсы? Ыр майрамды аябай жактырам да. Ыр майрам салтанат. Мүмкүн биздин эсте калган ырларды бир аранжировка менен ырдап көрөйүн деген пландар барбы? Ал эски ырларды алып туруп бир башкача кылып ырдайын десең, аны дагы мисалы автору жактырбайт. Ушундай бир моменттер болот экен да. Мисалы ошол эле Алтымыш Кадыровдун же болбосо Рыспай Абдыкадыровдун ырын алалы, алып туруп ошол ырды бир башкача кылып өзгөртүп ырдайын десең дагы улуу муундагы адамдар жактырбайт экен. Ырды бузуп койду депчи. Бул эми бир муунду угу берсек болбойт го дейт. Жаш муунга эми көрсөтүш керек, ачыш керек. Ошону дагы болбойт. Башка бирөөнүн ырын уже ырдаганда башкача кылып өзгөртүп ырдайын десең, ал авторго жакпайт. Анан автор да мисалы тил угушу мүмкүн, же болбосо ырдаба деши мүмкүн да. Ошондуктан жаңы эле ыр жараткан оңбу деп ойлойм да.